Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери ар бир районду шаарды кыдырып эл менен жолугушуу өткөрөт. Анда калктын көйгөйү ыкчам каралып, жеринде чечүүгө чара көрүлөт. Айтылган маселелердин аткарылышын көзөмөлдөө президенттин администрациясы тарабынан жүргүзүлөт. Иш-чаралар бекитилген графикке ылайык өткөрүлөт. Алгачкы жолугушуу 11 апрелде Ош облусунан башталат. Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуусунун графиги. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамальдинов Зиядин Исламович. Каракулжа району 11 апрель саат 10:00. Өзгөн району 11 апрель саат 14:00. Араван району 12 апрель саат 10:00. Кара Суу району 12 апрель саат 14:00. Ноокат району 13 апрель саат 10:00. Алай району 14 апрель саат 10:00. Чоң Алай району 14 апрель саат 14:00. Кыргыз Республикасынын президентинин Ыссы Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сулайманов Алтынбек Турдубаевич. Балыкчы шаары 11 апрель саат 10:00. Тоң району 11 апрель саат 14:00. Жети Өгүз району 12 апрель саат 10:00. Ак Суу району 14 апрель саат 10:00. Түп району 15 апрель саат 10:00. Ыссы Көл району 16 апрель саат 10:00. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алимбаев Абдикарим Карбекович. Баткен шаары 11 апрель саат 14:00. Баткен району 12 апрель саат 10:00. Кызыл Кыя шаары 13 апрель саат 10:00. Сүлүктүү шаары 14 апрель саат 10:00. Кадамжай району 15 апрель саат 10:00. Лейлек району 16 апрель саат 10:00. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сыргабаев Абсаттар Токтогулович. Аксы району 19 апрель саат 10:00. Алабука району 20 апрель саат 11:00. Базар Коргон району 21 апрель саат 11:00. Нокен району 16 апрель саат 10:00. Сузак району 17 апрель саат 11:00. Токтогул району 11 апрель саат 11:00. Тогуз-Тороо району 22 апрель саат 10:00. Чаткал району 18 апрель 9:30. Жалал-Абад шаары 15 апрель саат 10:00. Майлуу Суу шаары 14 апрель саат 9:30. Ташкөмүр шаары 13 апрель саат 10:00. Каракөл шаары 12 апрель саат 10:00. Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ашимбаев Сабыркул Абасович. Кочкор району 11 апрель саат 10:00. Нарын шаары 12 апрель саат 10:00. Нарын району 13 апрель саат 10:00. Атбашы району 14 апрель саат 10:00. Актала району 15 апрель саат 10:00. Жумгал району 16 апрель саат 10:00. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нарбеков Бакытбек Наркулович. Талас району 11 апрель саат 10:00. Талас шаары 12 апрель саат 10:00. Бакаята району 13 апрель саат 10:00. Кара Бура району 14 апрель саат 10:00. Манас району 15 апрель саат 10:00. Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алымбаев Нурел Жайылбекович. Панфилов району 11 апрель саат 10:00. Жайыл району 11 апрель саат 14:00. Карабалта шаары 12 апрель саат 10:00. Москва району 12 апрель саат 14:00. Сокулук району 13 апрель саат 10:00. Аламүдүн району 13 апрель саат 14:00. Ысык-Ата району 14 апрель саат 10:00. Токмок шаары 14 апрель саат 14:00. Чүй району 15 апрель саат 10:00. Кемин шаары 15 апрель саат 14:00. Мамбетов Алмаз Ишенбекович, Ош шаарынын мэри. Ош шаары 12 апрель саат 10:00. Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович, Бишкек шаарынын мэри. 1 май району 12 апрель саат 10:00 саат 14:00. Ленин району 13 апрель саат 10:00 саат 14:00. Октябрь району 14 апрель саат 10:00 саат 14:00. Свердлов району 15 апрель саат 10:00 саат 14:00. Президент өзү көзөмөлгө алат. Ошол чечилбеген өзүбүздүн шаарыбыздын деңгээлинде чечилбеген маселелерди дагы ошол мен ойлойм ошол эл көтөргөн маселелерди
президент өзүнүн контролуна алып ошол бизге көмөк көрсөтөт ушул маселе чоң маселелерди чечип бергенге.